Менин атым Айгүл, Алыбаева Айгүл. Негизи мен өзүм Талас жеринен болом, Талас областынан. Талас шаарында чоңоюп өскөм. Анан ушу Бишкектен тамалайын деп ушу силерге кайрылдым да. Соцсеттен көргөн эмесмин, билчи да эмесмин. Буну деген мен менен чогуу иштеген келин, бул жерде иштеген силердин консультантыңар менен тааныш экен да. Анан ошол келин айтып калды, мага ушундай эже ушундай кооператив бар экен, акча берет экен деп. Анан ошол консультантка звонить этип, Махабат Алымова деген силердин консультантыңар. Ошол мага мындай толук эме берди да, информация. Негизи мага эч ким деле түрткү болгон жок. Ишенбешкечи бир эле келин айтып калды, мындай орусча айтканда апасына го депчи. Анан кийин менде өзүмдө андай коркунуч туюму андай деле болгон жок да. Үйдөгүлөр өзүмдүн бир туугандарым же апам деле айтып калды, ошого ишенесиңби, береби, кандай болот, алдап койбойбу депчи. Анан менде өзүмдө билбейм эмнегедир андай сезим болгон жок. Мен башынан эле ишендим, ошо мен ушинтип эле. Мага Махабат түшүндүргөн, ошол эң көп сумма 2 миллион 800 миң берилет деп. Анан мен ошол эң көп сумманы сурадым да. Ошону сурадым, ошонун 25%-ын төктүм, 700 миң. И еще 4% жана первоначальный взнос деп коет экен, ошонусун төктүм. Вступительный взнос, ошону төктүм. Ошол анан өзү негизи мен бул жерде эмес болчумун. Москва шаарында болчумун, ошо Москвадан через онлайн түздүм да договорду. Бул жакта болбой туруп мен ишендим да, ошо онлайн түзүп, ошо эмнегедир менде ушундай сезим болду, алдабайт дегенчи. Үйүм бир комнат эле үй, благоустроенный квартира деп коет, орусча айтканда элитный үйдөн 7 этаж, 3-чү этажынан алып атабыз, Кудай буйруса, $36 миң. Келечектин бере турган акчасы 32 940 болот экен, долларга айлантканда. Тигил үйдүн ээси ошо доллар менен алам деп каалап атат. Анан калганын мен өзүм кошом да. Ошо 36 миң алып атам, 40 квадрат метр. Ичи жакшы, мага өзүмө жакты. Ага чейин көп эле квартираларды көрдүк, үйлөрдү да көрдүк, мындай жер үйлөрдүчү. Анан эмнегедир көңүлүмө жаккан жок. Өзү мындай адамдын деле кийим алганда деле, башка нерсе алганда деле мындай көңүлүңө жаккан нерсе болот. Мындай көрдүң, болду ушу меники дейсиң да. Бул квартирада деле ошондой болду. Иниме жаккан квартира мага жакпады, апама жаккан квартира мага жакпады. Анан келип ушу квартирага келгенде баарыбызга жакты да. Баарыбыздын эмеси бир жерден чыкты оюбуз. Эми бул жерде кыйынчылык квартира издегенде болду. Мен өзүм опытыман алгандачы, квартира негизи мен биринчи жолу алып атам, тамдычы, бул убакка чейин алган эмесмин. Мен үчүн кыйын эле болду. Күнүгө кечинде чыгып алып издейбиз. Бир үйгө барсак, мисалы бир квартираны 2 күн көрдүк, 2-3 күн көрдүк, улам барып атып, анан аягында техпаспорту жок болуп чыкты. Ошол квартираны тапканда үйдүн ээси менен сразу баардыгын сүйлөшүп алыш керек экен. Бул процесс кандай жүрөт, кандайча акча алынат, каяка барып оформление болот, анан каяка барасыңар, дальше ошолордун баарын сүйлөшүп алыш керек экен. Башында эле квартира көргөнү барганда эле ошондо эле үйдүн ээси менен ошонун баарын тактап алыш керек экен. Болбосо болот экен, что башында кооператив аркылуу акча аласыңар деп коюшуп, анан кийин процессти баш тарткандар болот. Ар кандай болот экен да. Ошон үчүн менин кеңешим ошону сразу башында сүйлөшүп алыш керек экен үйдүн ээси менен. Ошондой кеңеш берет элем. Мындай ачык баарын айтыпчы, эчтекесин жашырбай, анткени өзүңөр да убара болбойсуңар, үйдүн ээси да убара болбойт да. Мен негизи элиме айтат элем, ооба, ишенсе болот, келип кезекке туруп, кезеги келгенден кийин үй карап, ошо кезек келгенде 1 ай убакыт берилет экен. Үй караганга 1 айдан кийин, үйдү тапкандан кийин, ошол таптым деп оформление болуп, кадимкидей эле акчасын алып төлөп кирип жашай беришет. Ошол анан бул келечек кооперативи эмнеси менен жакшы, мүмкүнчүлүгү жок адамдарга, колунда акчасы, нак акчасы жок адамдарга жакшы эме да, бул жакшы мүмкүнчүлүк үй алганга. Ошону каалайт элем, кыргыз элиме ушундай эме үйлүү болуп калгыла деп, ушул келечек аркылуу.